ийгилик энергиясы. Бул алтынын артынан түшкөндөр көп болот. Алты айымды алган мырзалар тез байыйт. Анын ичинде сүйүү энергиясы агып турат дагы, сүйө албаса, кадырлай албаса, куруйт. Ал өзүнө эле сыланып, сыйпана берет, өзүнө эле кийине берет. Мени бак, мени кара деген минуска түшүп калганда ушинтип калыш. Чүцай боюнча число 6, сана саны 6га булар 6-чы, 15-чи, 24-чү числодо төрөлгөндөр кирет. Эң аз төрөлгөн алтылар дүйнөдөчү. Булар бриллианттар деп коет. Эмне үчүн? Булардын энергиясы сүйүү энергиясы да. Бул энергия ийгилик энергиясы. Ошондуктан бул алтынын артынан түшкөндөр көп болот. Бриллиантка кандай атака болсо, алтыларга ошондой эле. Алты аял болсо аябай жакшы. Алты айымды алган мырзалар тез байыйт. Тез көтөрүлөт жумушунан. Путиндин аялы 6 болгон, Медведевдин аялы 6 болгон, ушундай да. Алла Пугачева 6, да. Анткени анын ичинде сүйүү энергиясы агып турат дагы, бул биз энергиябыз да, биз ушуну билбеппиз да ушуга чейинчи. Биз адамбыз, биз аялбыз, биз мырзабыз деп жүрөбүз да. Өзүбүздү маалабай коюп атабыз да. Эгерде алтылар угуп аткан болсо, өздөрү кандай бриллиант экенин билсе, алты айымды алган мырза аны сүйө алса, ошол мырза байыйт. Алты айымды алып сүйө албаса, кадырлай албаса, анда куруйт. Анткени алты деген энергия чектегенди көтөрө албайт. Бул жерде отурасың, бул жерден чыкпайсың, кара нан менен чай эле ичесиң дегенге болбойт бул айымдар. Изобильный токчулук, молчулук алып келет да бул энергиячы. Аябай аксарайда жашаш керек булар. Учурда Сүтсай эл арасында абдан чоң кызыгуу жаратып келет. Адамдын туулган күнү, туулган жылы аркылуу адам жөнүндө деги эле башкалар жөнүндө дагы аралыктан билүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Башка айтканда, адам өзүн өзү таанууга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр пайда болду десек болот. Сүтсай динге эч кандай шек келтирбейт. Андыктан өзүңүз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды алыңыз. Жакпаса негатив сөздөрдү жазбай койсоңуз дагы болот. Комфорттун бербесе эле алар бузула баштайт. Бузулгандан кийин бузулган энергия берилет да жанында адамдаргачы. Эч кимди жактырбайт, бардыгын нервировать этет, бүт эле запкы чегет. Ал эми үйдүн ичинде погода аялга байланыштуу. Погода туурабы? Эгерде үйдө аялдын кабагы салынган болсо, эч ким эч нерсе өзгөртө албайт ал жердечи. Ошон үчүн канча мырзалар кыйын болуп, укмуш болуп келсе дагы үйдөгү аялдын кабагы жабык болсо, бир да конок батпайт ушул жерге. Үйдөгү аба ырайы 6 аял болсо, ал жерде комфорт болот үйдө. Дайыма тамак бышылуу болот, берекелүү болот, тамак көп, мына үйдүн ичи ысык болот да, комфорт, уют болот. Өзүнчө эле адамдар келе берет, чыккысы келбейт ошол үйдөн. Түшүнүшпөйт. Ошон үчүн муну билген миллиардерлер секретаршалык алтын алышат. Киребешке алтыны коюшат. Ошого келип эле элдер кетпей эле ошол бизнес жүрө берет да. Алар андай эле эсептеп, кыйын иштерди жасай албайт. Алтыларчы ошондой иштерди кылгысы келбейт. Алар жеңил-желпи, ыр, чор, ушундайларды жакшы көрөт да, комфортторду. Путешествие, эс алуу, алтын, күмүш, бриллиант жасанып жүргөнү жакшы көрөт. Ошон үчүн эгерде алтын алган мырза жанагы 6 аялдын көңүлүн табам деп атып, көп акча таап келип атып байып атпайбы? Ал эми берки 2-3 айымдар болсо, 1 айымдар болсо өзүм иштейм, өзүм кылам деп мырзаны жаткырып коюп, мырза бузулуп кетип атат. Алардын жанындачы. Алтыны алган мырза 6дан калгысы келбесе, ал жумуш таап шарт түзөт ага. Комфорттор түзөт. Болбосо 6 туруп алып эле басып кетип калат. Ал эч кимди аяп күтө албайт качан байыйт экен деп. Койгула дейт дагы кетип калат. Күчтүү мырзалар гана алышат көбүнчө алтыларды. Ошондой шарт түзүп бере ала турган. Ошондо ал жерде комфорт болуп, береке болуп, балдар жакшы курсагы тоюп, аябай даамдуу тамак жасайт алты аялдарчы. Чыныгы шеф-поварлар болот да алтылар. Эгерде алтын мырза боло турган болсо, бул Назарбаев 6 мисалы үчүн.
алты мырза боло турган болсо ошондой эле комфорт алып келет, баарчылыкта жашаганды жакшы көрүшөт, жокчулукту көтөрө албайт алтыларчы. Мындай кымбат кийимдерди кийишет, кымбат магазиндерге барышат, баардык нерсенин тазасын, жакшысы менен жүрүшөт да, мындай жогорку деңгээлди тандайт. Билимденби, тамактанбы, адамданбы, мүнөздөнбү, ырданбы. Анан ошон үчүн алар комфорттуу саякаттарга көп чыгышат, эс алышат, өзүн сыйлашат да алтыларчы. Көбүнчө ырчылар, бизде алтылар. Эгерде телевидение, сиз ырчылар кирип келет го, сурасаңыз, алтылар келет жалаң эле. Ырчоорду жакшы көрүшөт да. Эгерде алты мырза болсо, компаниянын душа компания болуп алат да. Ансыз отуруштар өтпөйт, ансыз чогулган жерде кызыксыз. Ошону чакыра беришет алтынычы. Бирок үйүндө жашаган алты мырза менен жашагандар көп арызданышат мага. Ал өзүнө эле сыланып сыйпана берет, өзүнө эле кийине берет, өзүнө эле алына берет. Мени менен иши жок, жата берет, ал мынандай иш кылайын дебейт, үй менен иши жок деп. Себеби жалкоо болот алтылар. Аябай. Мени бак, мени кара деген адам болуп калат да. Кийин минуска түшүп калганда ушинтип калышат. Ошон үчүн алар өзүнүн мудростуна, алтыларда мудрость бар да мындай. Жашоонун түзүлүшүн түшүнөт да ичинде. Аял кандай болуш керек, мырза кандай болуш керек деген түшүнөт. Алар маслихат бербейт, көп сүйлөбөйт адамдаргачы. Унчукпай эле түшүнө берет. Ошондуктан алтынын жанында адам өзүн жакшы сезет. Алты энергиясындагы адам отурса, жакшы сезет. Ошон үчүн отуруштарга аны элчитип алышат, бас депчи, оюн зоокторго, ырларга. Мисалы, Димаш Кудайберген алтыда. Димаш Кудайбергендин энергиясы канча чоң ойгон сайын ошончо аудитория залда, ошончо адам анын ырынан ырахаттанат. Ырахат тартуулайт да, алтычы. Ала Пугачевна ошон үчүн баары угушат да. Алтыда бул үн аркылуу энергия барып атпайбы? Ошого андай сүйүү энергиясы болбосо адамдын ичинде, өзүндө кулакты жарып кетет да, эч ким аны укпайт. Башка энергиядан ырчы болуп алсачы, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн алты өзүнүн сүйгөн ишине бара турган болсо, аябай жакшы ачылат. Сүйбөгөн ишине барса, ал кекчил болуп калат. Ал сүйбөгөн адам менен жашай турган болсо, кекчил болуп, артына кетип, энергиясын минуста кызмат кылат да. Ошон үчүн эгерде ачыла турган болсо, төрттөрдөй болуп эле, алты дагы өтө мындай эч ким баш жетпеген жаңы нерселерди жаратканы келген чыгармачыл адамдар болот алтычы. Өзү чыгармачылыкка барыш керек алты. Чыгармачылык деген бул гостиницалардагы чыгарма да. Жаңы адамдар жашай турган жерди куруу, гүл бак кылуу чыгарма да. Муну сиздин ишиңиз баары чыгарма. Төлөгөн Касымбеков алтыда. Сынган кылычтар мудрый адамдын башынан чыкканда. Сынган кылычты уккандын баары окуп бүтө алышпайт, канча мудрость салып кеткен. Мудрый адам сүйүүсүн берип балетти үйрөнгөн үчүн Бибисара эң алдыңкы балерина болду. Көргөндүн баары мырзалар эс болуп жыгылчу ошондо. Бибисаранын мезгилиндеги мырзалар Чыңгыздан бери эс болуп калышат эле. Себеби Чыңгыз 3 болот. 3 менен алтыны бири-бирин каратып койгон. 3 муздак, алты ысык нормалдашып турат депчи.